Саламатсыздарбы, бүгүнкү алынган жаңылыктардын кыскача токтому. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жабыркаган 134 кишинин 13-ü каза тапты. Тажикстан Кыргызстандын чек арасынан Орусиянын согуштук тиг учактарын киргизди. Тажик президенти эч нерсе болбогонсуп олтурат. Каршы тарап бизди ызды-чуу кылып атып билбегендерин билип алды. Менин жеке көз карашымда Баткендеги окуяларды кол салууну тажик бийлиги Путиндин тапшырмасы менен жасады. Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз жана брекет система 12,5 миң рубль. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Биздин дарек Москва шаары, Малый Гнездниковский переулок 12. Стоматология Восток Мед. Пушкинская, Тверская, Чеховская. Метродон 2 минута. Медербек Корганбаев. Менин жеке көз карашымда Баткендеги окуяларды кол салууну тажик бийлиги Путиндин тапшырмасы менен жасады. Себеби Москва уруксат бербегенде Эмомали Рахмон мындай кадамга бармак эмес. Душанбеде кызматташуу коопсуздук уюмунун жыйыны өтүп жатса, кантип эле тажик бийлиги кан төгүүгө барат. Демек мурда эле Путин менен Рахмон план түзүшүп, Кыргызстандын бийлигине басым кылуу максатында атайын операция ишке ашты. Бүгүнкү кол салуу Путиндин саясий буйртмасы. Бир жактан Рахмонго да пайдалуу. Өзүнүн элин согуш менен алаксытып, жеке бийлиги күчөтүп алат жана уулуна мураскер болууга жол ачылат. Ошого байланыштуу Кыргызстан бийлиги Туркия менен аскер техникалык кызматташууну жогорку деңгээлге коюп, коргоону жана коопсуздук маселесин карап чыкса туура болот. Туркия биз үчүн эң мыкты үлгү, биздин боордош бир туугандар, тилибиз бир, динибиз бир. Менимче түрктөр бизге жардам берүүгө даяр. Азербайжандын Карабактагы жеңишине Туркиянын салымы эбегейсиз жана зор. Туркия менен Кыргызстандын ортосундагы алаканы өнүктүрсөк, биз утулбайбыз. Азыркы мезгилде түрк аскери, түрк курал жарак эң мыкты дегендердин биринчи катарында. Медербек Корганбаев. Булак Facebook баракчасы. Кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жабыркаган 134 кишинин 13-ü каза тапты. Чек ара чыры боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы тынчтыкка каршы кылмыш беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин саат 7:00 берген маалыматы боюнча Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыркаган 134 кишинин 13-ü көз жумду. Жаракат алгандардын 25 атайын борт менен Баткенден Бишкекке алып келинип, травматология жана ортопедия борборуна, улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылды. 2 кишинин абалы оор деп бааланууда, калгандардыкы орточо оор жана салыштырмалуу канааттандырарлык экени айтылды. Баткенде чир 28 апрелде чыккан таңгамал абал корчу бертеси эки тарап ок чыгара баштаган болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү ведомство жетекчилери ымалага келип, ок атууну токтотуу чечимин кабыл алганы менен түндө Баткендин лейлегиндеги айылдарда үйлөрү, дүкөндөр өртөлүп, атышуу уланып жатканы айтылган. Булак УАКЖ. Тажикстан Кыргызстандын чек арасынан Орусиянын согуштук тиг учактарын киргизди. Тажикстандын аймагына бир катар артиллериялык соккулардан кийин Кыргызстан менен болгон чек арага согуштук тиг учактарды жөнөткөн. Бул Орусия бийлик кылган техникалар деп жазат Авиапро. Маалымат каражаттары чалгындуу иштерин жүргүзгөн кеминде 3 согуштук тиг учак жөнүндө кабарлашты. Бир катар маалымат булактарында бул тиг учактар курал алып жүргөндүгүн жазышты. Ошол эле учурда Лейлектеги жергиликтүү тургундардын тарткан видеосу интернетке тарап жатат. Анда тажиктердин тиг учактары Кыргызстандын аймагында учуп жүргөнүн көрүүгө болот. Эскерте кетсек, 28 апрелде күндүз Баткен районунда Кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыккан. Чыр-чатак тажик тарабы Аксай айыл өкмөтүнүн аймагынан шагыл жүктөп, мамыларга видео көзөмөл орнотууга киришкенден кийин башталган. Ошондон кийин аталган аймакка эки тараптан 150-дөй киши чогулуп бири-бирин таш менен ургулаган. Кечке маал абал салыштырмалуу тынчыганы менен бирок таңга жуук кайрадан курчуган. Сөз болуп жаткан Аксай, Актатыр, Самаркандеги айыл аймактарын өзгөчө кырдаал режимге киргизилди. Кыргыз-тажик чек арасынан жаңжал чыккан аймагында ок атууну толугу менен токтотуп, аскердик күчтөрдү алып кетүү чечими кабыл алынды.
Акыркы маалымат боюнча окуядан 84 киши жаракат алып, 3 киши көз жумду. Учурда эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кырдаалды жөнгө салуу аракетин көрүп жатышат. Булак Уа KG. Көкташ айылынын тургуну Разия Өсөрова. Тажиктер чырга бир ай мурун даярданышкан. Баткендик Көкташ айылынын тургундарынын айтымында тажиктер чыр чыгарууну бир канча күн мурун эле даярданышкан. Аялдарды жана балдарды алып чыгып кетишкен. Көкташ айыл аймагынын башчысы Разия Өсөрова жергиликтүүлөр жарыялаган түз эфирде ушул тууралуу айтып берди. Булар бир айдан бери даярданышты 4 күн мурун бала чакасын үй бүлөсүн чыгарып кетишкен. 20 күндөн ашып калды, 500дөй солдатты алып келип мектебине төгүп койгон. Бирок 1000ге жакын эле солдат болсо керек. Азыр атышып жаткан ошол аскерлер жана ылдый жакка да 2000дей солдат алып келишкен. Тажикстандык чегарачылары жөнөкөй жаран катары кийинип алып атып жатышат. Биздин аскерлерге ок чыгаргыла деген буйрук берилген эмес. Булар Головнойго атайын келип тийишип, Кыргыздын жеринде турган сталбага видеокамера орнотушту. Мен азыр аял башым менен ошол жерде жүрөм, 51 жыл болду. Жерибиз үчүн салгылашып келе жатам. Разия Өсөрова чеграда солдаттын санын көбөйтүү керектигин айтат. Ошондой эле Бишкекте ар кайсы маселелер боюнча митинг пикетке чыккандар чеграга келип, тажиктерден жерди коргоо үчүн кыйкырышсын деген оюн кошумчалайт. Булак Марал радиосунан алынды. Тажик президенти эч нерсе болбогонсу болтурат. Азыр эмне маанилүү, биздин президент Садыр Жапаровдун 2 эл ынтымакка келет деген компромисстик билдирүүсү чыкты. Тажик тараптан андай ишарат боло элек. Президенти Рахмон бүгүн эчтеке болбогондой өкмөтүн чогултуп алып, экономикалык абалын талкуулап отурат. Бул тапта 2 райондо Лейлекте да атыш болуп атат. Тажик бийлиги солк эткенси бурушуп аларга жагып аткансып көрсөтүп атат. Түпкүлүгүндө кыргыздарды чакчалекей салуу, дүрбөлөң түшүрүү менен маселени өз пайдасына чечип алуу, үстөмдүк орнотуу далалаты сыяктанат. Биз мандайды алдастабайлы, алдырбайлы. Баткенге бар ант минт деп күтпөйлү. Баткенге барам деп активисттер, саясатчылар дүрбөбөйлү. Барганда абалды оңдоп жибербейсиңер. Албетте зарылчылык болсо, аскерге мобилизация болобуз, бирок анын жол жобосу бар. Ылайымага жеткирбесин, согуш романтик эмес. Албетте тажик тарапта жаңжалдын тереңдешине кызыктар эмес. Бул аларга да эбегейсиз зыян жана экономикалык, коммуникациялык жактан Кыргызстандын кандайдыр көз каранды экенин жакшы билишет. Алардын калп эле арстан айбатынан чочубайлы. Жаңжалды ырбатпоо өтө зарыл. Биз сүйлөп кала беребиз. Эртеңки күнү ошол аймакта баягы эле 2 эл кыргыз-тажик кошуна жашайт. Алардын жеткилүүсүн чоңойто албайлы. Биздин күч түзүмдөр кырдаалды өздөрү жөнгө салаларын билдирип атышат. Мындайда биздин катардагы жарандардын максаты жардам чогултуу. Ал жардам чеградагы элге аскерлерге эвакуация болгон мекендештерге керек. Ошче Баткендеги расмий органдар пункт уюштурса, эң керектүү жардамдын түрлөрүн жарыяласа ошол жакка жөнөтөт элек деп жазган журналист Али Токтакунов. Булак Аргумент KG. Каршы тарап бизди ызычуу кылып атып билбегендерин билип алды. Баткендеги окуя. Бул каршы тараптын стратегиялык кадамы. Билинбеген ыкмаларды, тактикаларды ызычуу кылып билип алышты. Көп нерсени айтпай кылыш керек эле. Каап сабырсыз эл бизде. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып эми тынчып туралы. Өзбек тарабы, тажик тарабы 2 фронтко көйгөй чечүү керек. Бирден чечеле. Бир убакта 2 тарап кыйналабыз. Элибиз акырындан жабык түрдө телефонсуз, түз эфирсиз чогулуш өткөргүлө. Өкмөт мүчөлөрү менен айтылбай турган сөздөр чыгып кетип, анан азабын тартып атабыз. Чеграда балким бир жарандын 10го жакын жер менчик болгону менен ал өлкөнүн чегида кызыкчылык кыргыздыкы болуш керек. Өлкө бүтүндүгүн түз эфирде коргош кыйын. Балбак Төлөбаев, Булак Медиа Центр. Мамат Айбалаев бүгүнкү абалга бийлик алып келди. Баткендин чеграсындагы кырдаалдын ушундайга жетүүсүнө бийлик күнөөлүү. Алар кылган иши менен жасаган саясаты менен ушул абалга алып келди. Мындай пикирин Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев айтты. Жергиликтүү эл эмес, бийлик ушундай абалга алып келди. Анан биз катуураак айтсак, суракка алышат. Дипломатиялык жол менен сүйлөшүү керек. Головной суу бөлүштүрүүчү жайы жана анын тегерегиндеги жер Кыргызстандын жери эле. 2009-жылы Курманбек Бакиев президент болуп турганда Баткенден Исфанага жол салып, Көкташка жеткенде тажиктер бул сай биздики деп чыр чыгарган. Бирок ал жер кыргыздардыкы. Бакиевдин тапшырмасы менен Адахан Мадумаров барып, ал убакта Баткенде Султанбай Айжикетов губернатор эле. Бул жер тажиктердиги деп протоколго кол коюп 49 жылга ижарага алып Кытайларга жол ачып берген.
Ал жерди таштап коюп эле Орто Боздон ары жагынан жол салып кете берсе болмок. Кийин эмне болот деп ойлогон эмес да. Ошол протоколго кол коюлгандан кийин ал сайдын ички кеңдиги 800 метрге жакын ошол Мачайге чейин жерди тажиктер өздөштүрүп алды. Ал жерге миңдеген үй салынып, короолор түшүп, суу башына чейин ээлеп алышты кыргыздын жерин дейт Айбалаев. Баткен районунун Аксай айылында Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында учурда абал турукта бирок чыңалуу бар. Эки тараптан тең топтолгон жарандары тарай элек. Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Окуядан жалпы 4 жаран жаратылган, алардын 3-өөнө таш тийген, бирөөнө ок тийген. Таш тийген 2 жаран Самаркандек аймактык ооруканасына жаткырылган, бирөөсүнө амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Ок тийген жаран Лейлик аймактык ооруканасына жеткирилген. Булак, Марал ФМ.